ашыкча акча каражаттары пайдаланылбай калып атат деп. Мен ойлоп атам, бул дотациядагы турган айыл өкмөттөрдүкү да ошондой болуп атат да. Ошондуктан ар бир айыл өкмөтү боюнча бир анализдеп, мониторинг жүргүзөсүңөр, карап чыккылачы. Мен эсиңизде мурда бир балким популярдуу эмес сунушту да бергем да, эгерде 4-5 жыл айыл өкмөтүндө ушундай ашыкча каражаты колдонулбай турган болсо, анда бир сунуш киргизгиле дегем, аны республикалык бюджетке алып алуу боюнча. Дотацияда турат, акча сурайт, акчаны беребиз, бирок калып калат ада. Объективдүү дагы балким причиналар бардыр, ошону карап чыккыла, бирок мындай жөн ошо бардык функцияларды аткаргандан кийин дагы ошо ашык акча каражаттары бар болуш керек деген менде мындай күнөм санам бар да. Ошолорду текшерип кандай аудитти жүргүзөсүңөрбү, кээ бир мына могу жерде биздин кураторлор текшерип келген ошол айыл өкмөттөрүн карап көрөсүңөрбү ата. Там канча ондогон миллион акча каражаттары калып атат.